Садыр Нуркожоевич, ушул кишинин ордун карап коюңузчу сураныч. Моралдык укугу жок отурганга. Элди алдап атат, кызматкерлерди алдап атат. Жогорку Кеңештин 18 апрелиндеги жалпы жыйынында депутат Айгүл Айдарова Ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан алууну талап кылды. Ал ички иштер органдарында башаламандык көбөйүп кеткенин айтып, башкы прокуратура менен УКМКны көңүл бурууга чакырды. Ички иштер министринин башкармалыгына барып карасаңыздар, ал жакты айткандан да азыр уялып атам бир чети. Өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Укмуш жаман, деңгээлибиз ылдый болуп кетти. Камчы Кыдыршайч айткандай, биздин милиция мамлекеттин жүзү, бирок мамлекеттин жүзү болбой калды. Мен суранып кетет элем, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, ушул кишинин ордун карап коюңузчу сураныч. Моралдык укугу жок отурганга. Элди алдап атат, кызматкерлерди алдап атат. Парламенттин 17 апрелиндеги жыйынында депутат Исхак Масалиев да Улан Ниязбековдун башаламандык уюштурууга шектелип кармалган 11 журналист боюнча маек берип, алардын иши боюнча баа бергенин сындаган. Улан Ниязбеков 2020-жылы октябрь окуясынан кийин ички иштер министри болуп дайындалган. Ал 1998 жылдан бери укук коргоо тармагында эмгектенип келет.